Стористеримди көрүп атыптыр да. Анан мен дагы мынтип карасам Рамзан Кадырович дейт. Алейкум салам, азаматсың деп мындай смайликтерди кетирип эле. Ал чечне, ал серьезный жагай, барбай эле койчу депчи. Тур быстро платок накинули, короче. Кыздар тозолду, мынтип проходите деп мойдепчи. Садака бербей жүргөн болсо, Мен сенин видеоңду көргөндө аябай бир кылдап ыйладым. тирүү туруп өлүктөй жүрүү дегенчи. Баклажка ташып, сабач экен, бомждар келип рахматын айтат, батасын берет. Ыйлайт керди кучактапчы. Ушу бир бутумду деле ушулар кылган дейт. Кесип сашкан дейт, атайында сындырып сашкан дейт, чтоб мындай бизнес кылыш үчүнчү. Сыгандар менин нападение кылып, мен мукташып, камерамды сындырайын деп, бирөөсү чачымды жолоду даже. Трехэтажный үйү болуптур, малайкасы болуптур. Сен мырк, сен красивый деп, чоный профессорлор келгенде ушинтип күйөөгө тийбей коюп деп бөлүп атыпчы. Анан ошол жугундуну чогуу итин тамам менен жеп каптыр. Жакшы нерсе кылбасаң дагы хотя бы жаман нерсе кылбагыла деп атат да. Хайп үчүн дейт да. Пожалуйста, жазбаңыздарчы, суранам. Катылет эт мага, мен тирүү жанмын, мен дагы кабыл алам. Мындай. Сен кимсиң деп мондепчи. Өзүң шыпыр. Канча балалуу болуп каласың 10 жылдан кийин? Балким бир 50 бала болуп калам, 30. Мен баатыр эненин баатыр энеси болуп калат экенсиң. Алтыша ты сможешь деп. Жакшы иш кылсаңчы, наоборот, жеңил жана Аллахым жолун ачып берет экен, анан берип турат экен өзү элечи, келип турат экен. Бүгүн уста берүүсүндө эфирде менин адашым десем болот, көпчүлүккө Алтынай Зайка деген ат менен таанылган ак жүрөктүү канчалаган адамдарга жардам берип жүрөт. Азыркы учурда көпчүлүккө үлгү десем дагы болот. Бүгүн бизде конокто Алтынай Зайка. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Кандай келип алдың? Жакшы, шүгүр. Акыркы өзүңдүн жашооңдогу да эң негизги, эң чоң жетишкендигиң кайсыл болду? Акыркы чындап айтканда ушул 30 жылдык жашооңдогу эң чоң жетишкендигиң дейинчи. эң чоң. Билбейм, эми баягы акыркы жолу ушул көп номинация алдым, аябайчы. Мындай номинация эч качан алып көрө элек болчумун. Где-то 14 номинация алдым окшойт. Ишенесизби? Аябай прям ушунча номинация алса да болот экен да, аракет кылса болот экен да деп аябай сүйүндүм. Анан аябай мотивацияны аябай көп, наоборот, быйылкы планым чоңураак болсун деп мотивация алдым да ошол эмеденчи, номинация алгандачы. Анткени номинация алып көргөн жок болчумун до этого. Андай сезимдер жок болчу да, анан ошо эмоциямды баягы айтып бүтө албай, кантип айтсам эми, үйдөгүлөр дагы эметишти да, аябайчы, сыймыктанышты. Алтынай молодец депчи. Демек баягы аракетиңдин акыбети кайтып, ооба. өзүнүн бир жемишин берип аткан мезгил экен да буюрса. Жакында эле көрдүм эле, 13 жыл мурун өзүнүн жакшы жашоосунан келип капысынан селсайка айланып калган Рамиль тууралуу. Анын эжекеси баягы сен тамак ташып берип, акчалай жардам берип, багып жаткан жериңен интернет тармагынан табып калып, анан байланышып калбадың беле? Ал эмне болду? Кетти, Россиянын жараны болчу, Ооба, тиги эжеси келет. Негизи «Жди меня» передачадан чыккан. Анан келип, давайте чогуу алып кетейик, тартайык деп. 13 жылдан бери издеп жүргөн. Аны деген жөн эле жардам берип, мындай өтүп барат деп тартып койгом, анан тартып коюп, ТикТокко киргизип койсом, аябай көп просмотр алыптыр, 3 миллиондой. Анан ошо ТикТоктун күчү менен эжеси табылат. Бир тууган илгертен бери издеп жүрүптүр да, көп жылдан бери. Анан эжеси келет, бияка Рамилдин бир тууган эжеси келип, табат, жолугат. Бирок Рамиль өлү мындай психологически сынып калыптыр да, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, көргүсү келбей, эжесин да тааныбай, эжеси ыйлап, аябай ызаланып, мени тааныбай атат депчи. Кыйынчылык көрүп. Ооба. Анан артынан андыйбыз, жана тест жакта эме элестеткилер, баклажкалар менен мындай кышында да шоктошойт да, күзүндө, жайында эме кылып аптыр, жанагындай диван сыяктуу кылыпчы, матрас сыяктуу кылып, баклажкаларды эме кылып, үстүнө, короче, матрас кылып аптыр да, ошо үстүнө жаткангачы жылуураак турбаланын жанына. Анан аякты издеп, паспорттарын издеп көрдүк, паспорту да бар болчу экен да, кетип аткандачы, не нашли, болгону китептер толтура экен, толтура китеп окуптур, элестеткиле, бир где-то бир 1000 эме бар экен, газета, уже айрылып эме болуп каптыр да, эскерип каптыр. Демек баягы өзү үй жайы жок болсо дагы, өзүнүн баягы ТЭЦтин бир жеринде, жылуу жеринде башкалкалап жүрсө дагы 1000 китеп чогултуп койгон экен да, Аябай таң калдык да, жанында бир помощник бала бар болчу, Даван деген чогуу иштеген, анан өзүнүн эжеси бар болчу. Барып
баарын эме кылдык да, антарып эмнеси бар эмнеси жок депчи ушунча көп китеп газеталарды көрдүк. Прям честно неожиданно болду да бизгечи. Анан бир кезден кийин эле эжесин признавать этпеген, эжеси аябай жаман болуп, анан мен что-то мындай жоголуп кеттим да, көп сүйлөшпөй анткени деген өзүмдүн жумушум болуп, проблема болуп, кичине связьтан чалганда ала албай ушинтип калдым. Анан 2 күндөн кийин чыктым, эжесин чалып кандай эмне болду, кандай пландар бар десем, жооп бергиси келбейт эжеси. Анан мейли деп койдум. Анан баягы жанымда жүргөн Даван деген помощнигим айтат, алтын эже, бул эжеси что-то башкача экен дейт. Эмне болду десем, айта бер десем, сизди айтпасын деп атат, сизге бирок мага жардам бер деп атат дейт да, ошо Даван деген жигиткечи эжеси. Эмне кылып десем, ошо баягы Рамиль меме сүйлөшпөй атат, мунун мындай насильно эле заставлять этип эле депортировать этип алып чыгыш керек болуп атат Россияга деп суранып атыптыр да, балдардын күчү мененчи, эмтип эле посольствого барып документтерин эме кылып восстановить кылып туруп эле анан архивденчи канча жылдан бери эмеси эметип калды да, депорт кылыш керек болуп атат срочно дейт. Анан эмнеге десем билбейм, бирок сизге айтпасын, сиз вообще ни при чем деп атат дейт да, эжеси эме пожалуйста алтын билбей эле койсун деп атат деп. Анан мен таң калыштуу деп чалсам, мени вообще блокка тыгып салыптыр эжесичи. Аябай жиним келип, анан ошо Даванга жолуксам эме дейт, акча берем деп прилагать этип атат, көп суммада, кел жардам берип кой деп. Билип бербейсиңби, как-нибудь эмнеге антип атыптыр десем, эме дейт, бир ушул бияктагы жашаган эже таанышы бар экен, ошо эжесиничи, тиги Рамилдин эжесине айтыптыр эме деп. Бир эмес 2 үй оформлен экен да алгач, элестик эле. Демек, Россияда аябай эле жакшы жашаган, колунда бар эле киши болгон экен да. Аябай прям. Анан бул жака келип эмне документтерин жоготуп, анан кийин кайра кете албай селсаякка айланып калганда. Ошондой болуптур, ооба. Анан ошентип 2 үйдү кайта баягы алыш керек да. Тиги Рамилге оформлен экен да. Ошого эмесин мага айтып албай ачык эле. Анан биз ошо передача менен алып кетебиз деген ниетте болчук да. Тиги келебиз деп уже старт болчу да. Разимения менен. Анан пландын баары өзгөрүлдү, анткени деген эжеси өзү качты, косяк бар экен. То есть биякта уже мындай ой кетти да. Рамиль деле кереги жок окшойт, баягы эптеп депорт кылып насильно эле алып кетти да. Кол коюп берсин деп эле ошо баягы эле акча да. Үй, буюм, дүйнө дегендей. Ошо үйдүн кайта өзүн оформление кылам деп алып кетти окшойт деп ойлодум да. Эми понятно же здесь всё. Мен ойлодум эле 13 жылдан бери ар кайсы телепередачаларга берип, ар кандай жолдор менен баягы бир тууганын издетип атыптыр. Буйруса жакында алып кетет, разимения менен деп чыгаргандачы, мен жакшы ойдо ойлогом, а көрсө ою башка турбайбы, Ооба, ошондой экен да. Бир тууган деп мен ойлогом, бирок бир тууган эмес, мындай, как бы сказать, эме экен, аталары башка экен. Аталаш бир тууган экен да. Аталаш бир тууган экен. Анан ошондо Рамилдин атасы состоятельный үй бүлөдөн болчу экен да, мындай колунда бар. Тиги кыздыкы мындайраак жашаган. Анан бир канча жыл мурда Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыровдун өзгөчө баягы жеке чакыруусу менен Чечен Республикасына барып келгенсиз. Эмне себептен чакырды эле, кантип чакырып калды эле, кандай барып келгенсиз? Ооба, предыдущий интервьюларда айтып бергем, ошо 21-жылдары ошентип баштап аябай окшошпой атканда видеолорун кирбей, кыйналып, баардыгы эле ушул нерседен өтөт го, кыйынчылыктан. Анан бир видеом рекке кирип кетип, бир апага жардам берип атканда ошону лайк коюп, анан стористеримди көрүп атыптыр да. Анан мен дагы мынтип карасам, Рамзан Кадырович дейт да. Анан ойлодум, мен фан аккаунт болуш керек, баягы президент да все-таки деп эме кылып кирип көрсөм, ал учурда 6 миллион подписчик бар экен. Анан аябай ишенбей, чыдабай прям өзүм первый шаг кылдым, ачык эле айтайын. Ассаламу алейкум неме депчи, баягы спасибо за лайки депчи, эме кылсам эле, алейкум салам, азаматсың деп мындай смайликтерди кетире эле. Бүтпөгөн жердечи Президент жооп берип атат. Сразу жооп берди, элестетип эле. Анан болду деп эми общение токтоп калды го десем, анан какая у тебя мечта есть деди. Кыялың бар дегенде, мен болсо ойлонуп бир күндө жооп бере алган жокмун. Бир ошо кечинде жооп бердим да, утрам жазды мага. Мен кечинде жаман сүйүнүп, эмне деп айтсам болот деп жүрүп турам. Ойлоп көрсөм, баягы машина, үй бардыгы бар, шүгүркен. Анан айттым, у меня мечта вот с вами встретиться вживую, официалдуу түрдө, и увидеть Чечню своими глазами дедим. Десем, без проблем деди элестет. Анан күтпөгөн жерден
анан серьезно десем, да, тотпа анан а могу я с мамой либо сестрой десем, без проблем деп дагы бир жолу жооп берди. Мындай чача мача сүйлөбөйт да, жөн эле. Бир сөз менен жооп берип без проблем. И все, четко, ясно, да, конкретно. Анда хорошо дептир, анан а могу я прилететь завтра десем, конечно, без проблем деп дагы жооп берди. Анан мен болсо сестренка прилечу дептир эле эми данныйларын жөнөт деди. Жөнөтпөй эле анан паспорт заграндарын жөнөттүм. Эметип билеттеримди алып берди. Биз ошентип даярданып, аябай эме кылып, анан ага чейин эми баягы Optima виза карточкамды жөнөт деген, анан мен да жөнөтүп койгом. Ал жөнүндө вообще унутуп коюптурмун. Анткени билетти өзү жөнөттү да, бекер да баары. Анан кеме кылып, чемодандарымды даярдап, көйнөк сөнөктөрүмдү, анан сестренкамды басып жөнөдүк. Анан тез эле жетип калдык, жеңил, аябай прям аэропортко түшөр менен эле башкача сезим болду албетте. Эми ким тосуп алат, кандай болот, эмне болот депчи, ага чейин деген апам деле переживать этти да, аябайчы, кызым, ал чечине ал, серьезный жагай, барбай эле койчу депчи. Эми анан мен болсо, апай, коюңузчу, эми эмне эле болуп атасыз, эми барып келейинчи десем, билбейм, коркуп атам мен деп. Эми апалар ушундай го, негизи элечи, переживать этип анан Аллахка аманат кылып коюңуз, барып келейин, мындай возможность келе бербейт, кайталана бербейт деп бардым да. Анан барып жетип, анан баягы эми паспорт жактан чыкканда эле эмеси помощниги бар экен, оң колу Мага деген, боyu узун, сразу тосуп алды. Тосуп алып эле анан бир эмеси 2-3 машинаны коюп коюпту, жанагындай эме мигалкалар менен, сопровождение менен отургузуп эле тез эле жетип калдык да. Эми баягы мигалка деп элечи, деп туруп. Анан да, анан аябай прям машинадан түшкөндө дагы аябай сүрдөндүк. Сразу эле жолугабызбы деп ойлодум да президент менен. Оказывается, ал эми Грозный отельге жайгаштыра бергиле деген эме өттүр да, заданиячы. Анан Грозный отельге барып эме түшкөндө эле чемодандарыбызды көтөрүшүп, сонун вид менен эң үстүндө бир канчанчы 15-этажында эме кылды да бизде. Кирер менен эле сонун тосуп алышты. Добро пожаловать в Чечню депчи. Анан сүрөттөрдү илип коюпту жана эмеге, холл жагыначы, эми отелдин жанагындай Басков, Ольга Бузова баары андай татыктуу, жанагындай Гусейн бар го, Гасанов, ошолордун баары келиптир да ошол жаккачы. Аябай карап сүйүнүп, да ну мен ушул жакка мен да келип атамбы депчи. Именно мен жаткан ушул эме жанагы номер эме экен, Ольга Бузова, Гусейндер жатыптыр да, вид менен экен. Терезени ачар менен эле ошо жанагы мечит көрүнөт экен, полный Грозный эмеси көрүнөт экен, красотасы көрүнөт экен. Баары эле терезени ачып эле мечиттерди көрүп, аябай прям башкача мындай эмоция болду да. Чындап эле бияка келип калдымбы депчи. Анан жаңы эле эс алайын деп атсак, чалып калды. Даяр болуп тургула деп Мага помощнигичи, шефке барасың ары учурашканга деди. Анан макул деп эле сестренкам экөөбүз даже не успели переодеться, тур быстро платок накинули, короче. Эметели чарчадык да кичинечи, баягы самолетто жүргөндө билесиз го, аэропорт по-любому энергияны жейт. Анан басып кеттик деле түшүп кеттик. Анан эмеге апарды. Жана дом торжеств деп коет экен, ошо өздөрүнүн эмеси бар экен. Тосуп алган меймандардычы ака апарганда эле ошентип жанагындай чындап эле автоматтар менен турат. Котточу ашканаларчы толтура экен, камералар, жаман сүрдөндүм, ишенесиңби? Ушундай эмне болуп кетет азыр, кандай болуп кетет деп, анан эми чөнтөгүмдө эмне бар эле деп да эстеп койгом. Баягы эме менен өткөзсө да, аэропортто өткөзөт го. Анан дашна эле өттүк. Кирсек эле мен эле эмес, дагы бир конок бар экен төрдө. Тосуп алды, туруп, учурашып, төргө отургузуп, мындай коноктун жанына отургузуп, анан баягы столду да пир кылып жайып коюптур. Өлө прям мындай киргенде эме да, мындай өзүнчө эле бир мини рай да, если честно сказать. Аура классная, баары в платке. Тосуп алганда дагы кыздар тосуп алды, мойтип проходите деп мойтепчи, созулуп, лебедтей болуп, аябай аккулардай болуп. Анан отуруп эле эме кылды. Как доехали, ассаламу алейкум, проходите, добро пожаловать деп ошентип эки сөз эле сүйлөдү. И все, сүйлөгөн жок. Жөн эле концерт, шоу болду. КВН, лезгинка, тамактын түрү, мындай прям да особо общение болгон жок да. Жөн эле отуруп, сонун эме этип коноктоду. Анан ушунчалык таң калганым баягы эме экен да, көздөрү менен сүйлөшөт экен да, баягы эмелерчи. Мындай аябай уважение бийик экен да актачы. Монтип унутуп койсо эле уже барып алмаштыра калып, алып келе калып, мындай лишний сөз сүйлөттүрбөйт экен да. Аябай таң калдым да, баа бердим. Тамак ичип атканда деле сүйлөшпөй отуруп эле. Сүйлөшкөн жок, жөн эле добро пожаловать, ассаламу алейкум, и все. Эки эле сөз болду ошол. Анан канча күн жүрдүңөр? 3 күн, 4-күнү кеттик. Ошентип
Сонбол деп билейин, мындай сөз менен айтып бете албайм да, ал неописуемое чувство да. Жомокто жүргөндөй болуп эле, башка бир дүйнөдө жүргөндөй болуп эле. берген жокмун, мындай жөнөкөй эле отурдум, анткени мындай сүйлөнүп атканды билгизген жокмун да, аракет кылдым, бирок ичимден башкача бир эмоциялар болот да. Анан ушунчалык лезгинканын сонун билишет экен, прям кыздар да чыйрайлуу экен да, мындай көнөктөрдө бир өзгөчө шумдук экен, стразалар менен жасап, прям платокту да мындай красиво таанышат экен да, мындай жүдөбөй каккабайчы, анан боюнушат экен, жакшынакай эле ырдашат экен, билишет экен, все позволено болгону халал, таза экен да. Ошо мусулман өлкө. Мусулман өлкө, ооба. Сонун болуп анан экинчи күнү эмеге бардык. Тойго чакырды. Кичине эмеге өтүп, ая күнүң улуттук тоюн көрүп келген экенсиң да. Ооба, ошо племянницасы күйөөгө тийди, анан кирдик, кирип барып эле баягы сразу башталган жок, алар биринчи намаз окушту, зикир тартты, прям убакыт саат жакшы эле чоюлду да. Биз прям бир 2 сааттай күттүк окшойт. Ошо жалаң кыздар күттү, анан эркектер окуп даяр болуп келгенден кийин кирип туруп эле сразу ыр менен баштап туруп лезгинка менен башташты. Даже сүйлөгөн деле жок тоже. Вот только лезгинка. Тою дагы бир башкача форматта экен, ооба. Лезгинканы ошо Рамзан Кадырович өзү билип эметип тойдун эмесин көркүн ачып берди. Ал жактан баягы фото, видеого тартканга да тыюу салса керек. Тыюу салат экен, ооба. Анан сразу баары өчүрөт экен, билет экен, титиреп турат экен, сүрөткө түшүп жетиштиңби же? Түшкөн жокмун, ачык эле айтайын, ооба. Мен билбейм, мындай мындай түшкүн, ал жөнүндө деле ойлоп болуптум. Жанып турганын эле сүйүнүп, анан мындай лишний эме берген жокмун да, чтоб мындай баягындай хайп деп ойлоп калбасын деп дагычы. Ушуга эле шүгүр дедим да. Ооба. Көрүп живую кыз айтып коет го, хан көзүн көргөн өлбөйт деп. Ооба. Биринчи көргөн хан. Ошого эле мага эме болду да, мындай көңүлүм ток болду. Ошентип анан бирок аябай сүрдү экен. Аябай прям мындай нуру чачырап турат экен, көп сүйлөбөйт, мындай прям сонун адам экен. Ушул барып келген окуядан өзүңө кандай жыйынтык чыгардың? Мындай экен да, сонун жашаса болот экен. Жашоо негизи эле керемет экен. Просто деген эме экен да, мындай таза, ичпей, чекпей, халал. Өзүңдүн экен да, адам өзүнөнчү. Жүрүш, туруш, мындай воспитание. То есть мындай биздики көбүнчөсү ичип, чегип эле жиндүү болушуп атпайбы, ачык айткандачы, бири-биринин сыйын кетирип. Ошол жактан эле эме болсо, бизде баягы Кыргызстанда азыраак алкоголь сатылбай, мындай ошол жактары күчтүү болгондо, ошо балким биздин адамдар да ушинтип көбүрөөк сыйламак да бири-биринчи. Это моё мнение личное. Жакында эле баягы көп жылдан бери бул иштин үстүндө жүрөсүң да, кайрымдуулук менен кыйналып аткандарга жардам берипчи, анан Алтын ай деген коомдук фондду түздүң, кайрымдуулук фонд. Ооба, көрүсүлөр. Анын иши кандай жүрүп атат? Иши жакшы, эми фонд эми ачылат могу, эмеге каратачы. Орозого карата, ооба, уже бир аз калды, бир 3-4 күндөн кийин Кудайым буюрса в процессе. Логотипинде Алтын ай деп ушундай кылып жазаттым. Кызыл ай дегендей эле алтын ай болот экен да, эми буюрса ошол чоң фонддордой деңгээлге жеткиле. Буюрса Эл аралык деңгээлге жетип, буюрса. Анан берген интервьюларыңда же болбосо блогуңда деле ата энең жөнүндө көп айтасың. Ооба. Жакшы көрөрүңдү, аябай мындай сыйлап турарыңды көп айтасың. Анан өзүңдүн бала чагың жөнүндө дагы айтып бербейсиңби? Кайсыл жакта чоңойгонсуң? Бала чагыңда кандай күндөр өткөн? Ооба. Сокулский район, город Шопоков деген айыл бар. Шопоковдо төрөлүп, чоңоюп, ошол жакта окугам. Шопоков шаары билесиз да? Ооба. Ооба. Эми 8 бир тууганмын, 7 кыз, 1 бала. Апам атам бар, Кудайыма шүгүр. Апам атам деле жаш, апам 52де, там 55те. Ошо анан атам өзү Нарындан, апам Таластан. Анан ошо эйс бир тууганым бар, ошо көп, билбейм, эми көп тууган болгон негизи эле сонун экен да. Кичинекей кезибизде көп түшүнбөчүк ал нерсеничи, баягы убакыт сааты келгенде түшүнөт экенсиң да көп нерсеничи. Албетте урушканбыз, тытышканбыз, болбогон нерселерди талашып, азыр эметесиң да, ошол күндү эстегенде жаман мындай и смешно, и грешно да, если честно. Анткени эми түшүнбөйсүң да, алды жашсың да. Анан жакшы иш, ал учурда алар дагы түшүнбөйт, баягы тез эле кечирип бири-бирибиздечи, бала кез да. Андай учур болот да, сен дагы 8 бир туугандан экинчиси турбайсың ба, баягы уда төрөлгөндөр менен урушуп талашып, а менен катар баягы кичүү сиңдилериңди
багып турмушка бышкансың болуш керек. Мен да 5 бир тууганын угуусумун да. Бардыгын өзүн багып чоңойтком апама жардам берет мен дегендей. дагы ушу эме мындай эжем тайнем колунда өзүп анан мен да улус болуп саналам да. Анан көп эме жоопкерчиликти өзүмө алып баягы азыр деле ушундай да негизичи. Эми конечно баары чоңоюп калды, Кудайыма шүгүр, бирок кичээ кезинде көп эле эмени эметтим да баягы. Эми туура эмес болуп калат да эми мисалычы. Ооба. Кулап калат, ооруп калат. Ошол учурларда мен көп жооп берчүмүн да атам апамачы. Эмнеге мындай болуп калды десем, ушинтип мисалы мен колясканы айдап барып атып, сестренкамды мондой дөң бар болчу да, кое берип салчумун экен да, ушунчалык өзүмдүн эмемди ойлопчу, фантазиямды ойлоп, ооба. Мен дагы сиңдимди коляскадан оодаргам. Апам аны билбейт. Мягы эметип калыптыр да, мындай жарылыпчы. Анан мен корком, эмне кылам, кантем деп шапканы кийгизип чечпей коем да, алып сестренкам болсо мынтип чечип салат, чекалдар ушундай го. Ооба. А мен кийгизип коем. Эми анда деген памперс да жок да. Ооба. Эметип сийиспе, жайлакта өзүң жуйсуң дейт апамчы, баягы тирилик, жаш, үй жыйнап, тамак кылып, огород тазалап, анан макул деп эле балгондон кийин сүйөт да, эми памперс да жок. Сийгизип алып келип койсом, деп өлү урчу да эметип, эми апалар ушундай болот го. Ооба. Карабайсың, тозо болбойт белең депчи, чоңоюп калбады деп. Анан мен ошентип эме кылчумун да, көп жерден скрып ала да, мияктарын, жараларын көрсөтпөй, бирок болбой эле билип калчу. Анан жаман болчумун, анткени деген сага ишенип берип атсам деп. Бешиктен одар алган күндөрүң болгон жок беле? Коляскадан одарга. Баягы бала катуу ыйлап атканда басылсын деп катуу терметесиң го. Мен колясканы уже бир жолу инимдеби же сиңдимдеби ошентип бешиктен мындай катуу терметип чакырып калып кеткенде бешикке байланып турат да бала. Ошондой күндөр болгон. Кечээ күнү жакында эле бир видео көрүп калдым да интернеттечи. Апасы отуруп алып баласынан сурап атат. Балам, сен мени канчалык жакшы көрөсүң десе, 70% жакшы көрөм дейт да. Андан кийин апасы күлүп атпай, эмнеге 100 эмес 70% эле жакшы көрөсүңбү десе, сен кечке төрөй бербегенде 100% жакшы көрмөкмүң деп атпайбы? Баягы бала көп төрөсө үйдүн түйшүгү улуусуна дагы кошо түшөт эмеспи? Бирок шүгүр, кандай сонун, көп бир туугандуу болгон, көп балалуу болгон. Сонун экен дейт. Билейин, ушинтип. Эми билбейм, эми өзүм эне болгондо түшүндүм, чын айткандачы. Күйөөгө турмушка чыгып, балалуу болгондо, мындай деле апамды аябай жакшы көрчүм, аябай боорукер болчумун, азыр деле баягы, как бы сказать, разница баягы төрөп эне болгондон кийин аябай чоң экен да, по-любому көбүрөөк түшүнөт экенсиң да, что ата энени сыйлаш керек экен, оңой эмес экен бардык нерсечи. Анан аябай шүгүр деп айткым келет, ата энеме тазим, анткени деген көп нерсе ата энеден болот экен, тарбия дагы, ушул берген мээрими, бардык жеринен шүгүр деп айтам, ыраазымын ата энемечи, аябай жакшы көрөм, дагы деле айткым келет. Көп балалуу болгуң келеби сен дагы? Көп балалуу болгум келет, ооба, бирок эми азыр элдин кызы болуп кызмат кылып атканда азыр ушул кичине эметип түшүнөсүз, азыр деген только оюм бар, эме атат да, элге жардам бергим келет, ушул кызматта болгум келет деп, мындай баланы кичине нарыраак эметип койдум да, шашпай дагы успею дегендей кылыпчы. Ооба, азыр жаңы 1,5 жашта да. Ооба, мындай убак сааты келсе деп, анан багып алгым келет. Багып алгың келет? Билбейм, бир неважно, кыргыз, орус, ушулса, главное, кичинекей кезинде жана таштап кеткендер болуп атпайбы? Ошо мен кээ бирде эметип коем, ушул үйүмө жанагынтип мусорго таштагандан көрө менин үйүмө же мен таап алсам депчи, ниеттенип коем да, мен эметип сразу алып кетип эчтекени ойлонбой эле эметмекмин депчи, өзүмө бала кылып алмакмын депчи. Ушундай кантип, билбейм кантип барат ушинтип. Ооба да. Ташпагылып. Сен аны канатыңа калкалап өз балаңан артык көрүп эле соңун эле багып аласың болуш керек. Ошентип эметип кеттим, баягы учурда өлү эметип калдым деп коеңуз, баягы мусоркага таштап кетти. Эмне мен таалган жок, мен сразу жылытып, эми баягы эне болгондон кийин түшүнөсүң деп атпаймынбы, эмете калмакмын депчи, баягы эчке көпкө кармабайчы. Ооба. Прям билбейм, малютка алып келе калып, памперс тага калып, кичине мындай массаж кылсаң деле каны жүгүрөт да, эми мындай масла менен. Өкүнүчтүү, учурда андай көкөк энелердин дагы артасы өлө элек. Ооба. Кичинекей кезиңде кандай балалык кыялдарың бар эле? Балалык кыялдарым, эми көп нерсени эле эме кылчумун, кыялданчумун. Ырчы болом, бийчи болом, билбейм, бир
ушундай публичный адам, медийный адам болом деп эме кылчумун да. Көп жерден максат, то есть кыял кылчум, бир эле бир ырчы болуп калам деп токтобой, мындай элдерге да жардам берем, там бизнес дагы ачам, ошоса чоң эме кылчумун да, ойлонгон эметкенечи. Масштабный Масштабный, международный эметким келет, чыккым келет депчи, мындай Кыргызстанда эле эмес деп, буюрса деп ушундай. Анан азыр шүгүр ошентип акырындан өзүмдүн эмеме барып атам. Ошол кыялдарыңдын азыр канча пайызы орундалып калды? Азырбы ушу билбейм, бирок бир балким 50%. 50% ооба. Ошо. 6 жыл ичинде кайрымдуулуктан эмне таптың? Кайрымдуулуктан ошо эми Эмнени түшүндүң? эмнени түшүндүң, шүгүр кылыш керек экен. Көңүлдү калтырбаш керек экен. Билбейм, эми пайдалуу болгум келди. Пайдалуу, эми билбейм, бир туруп учур болду, мындай путешествие десем, путешествие да кылдым, көп, бир 34 өлкөнү көрдүм. Анан окууну бүттүм, экономист, финансовый кредит, высшее образование алдым, аны да көрдүм. Анан баарына шүгүр деп келип, анан күз күн жана туруп өзүмө суроо бердим да, Алтынай, ты живешь или существуешь депчи. Ушундай суроо бергим келди да, өзүм менен өзүм сүйлөшкүм келди да. Анан ойлонуп турсам, мындай баары жакшы, шүгүр, бирок просто существую болуптур да. Өзүм үчүн эле жашап аткандай болупчу, мындай элечи, эгоистично болуп. Анан неге деп эме кылдым да, так не пойдет, ты эгоистка деп өзүм менен сүйлөшүп атам да. Давай что-нибудь мындай пайдалуу нерсе кылабыз дедим да. Адамга адам керек, может быть, бир мондай бир билбейм, бирөөгө жардам берип, колуңду сунуп, башка адамдарга үлгүлүү, бир таасирлүү болгум келип атат деп өзүмө ушундай эме койдум да. Сөз бердим. Анан акырындан ушинтип видео тартып, жардам берип, токтобой кете бердим. Анан каждым разом жанагындай видеолорум кире баштаганда миллион просмотр болгондо өзүмө мотивация алдым. Анан эң биринчи ошо мотивациямдагы эме болдучу айтканда, мындай поддержка жагынан Рамзан Кадырович болду. Анткени мен жаңы баштаганда жолуккан экен да. Ооба, мындай эметип карточкама да акча салып коюптур, эметип неожиданночи, жакшылыкка колдону депчи, поддержка депчи. Анан кийин билдим да, ал акчаны дагы мынтип, билбейм, эми ушунчалык эме болсом, эгоист болсом, өзүмө деле корутсат элем да. 500 миңдей акча салыптыр. Анан мен апамды кийим алып бердим, көнөк, хижаб, жолу Биринчисине, биринчи короткон ырымдап. Анан калганын чын бир да сом алган жокмун, эме кылып салдым да, жалган муктаж үй бүлөлөргө колдондум да. Ошентип прям ошо эме менен дальше больше кеттим да, темп мененчи. Эң маанилүү кайрымдуулугум кайсы деп эсептейсиң? Эң маанилүү азыркы учурда ушул эме болуп атат, баягы сбор боюнча болуп атат, ачык айткандачы. Ушул комментарий жазып калышат, эме депчи, эмне элем, неге мынча боорукерсиң депчи, неге мынча эмесиң деп, ушунча прям жүрөгүм жумшак деп эми айткым келет. Мен неге видеого тартам, кээ бирки хайп деп жазат да. Жалгыз эле сооп алгым келбейт, баарыбыз бешик барсак экенбиз деп, мындай себепкер болуп калайык деп баарын чакыргым келет да. Пусть будет показано, мындай видео менен болсун да. Бирок зато деген элестетип эле, мындай жок нерседен бар нерсе кылып атпайм, ачык айткандачы. Мисалы, мына 0 сом менен келди, кыйналып муктажмын деп. Анан мен аны жалгыз эметкен жокмун да. Видеого тартып, кыргыз элиме баягындай суранып, келиңиздер чогуу сооп кылайык деп, сборун жаап берип коюп атабыз кээ бирки учурлардачы, мисалычы. Же болбосо баягындай квартираларын төлөп берип атабыз, продукту, ошондой жактарын чогуу кылып атабыз дегеним да. Баарын хочу да, чтоб вместе эми баягы жалгыз өзүм деле ойлобойм, баарыбыз сооп алып, баарыбыз беш. Сен видеолоруңду көрүп, анан баягы өзү ошо мотивация алып, анан мурда балким ал садака бербей жүргөн болсо, же болбосо кайрымдуулук кылбай жүргөн болсо, сенин видеолоруңан улам ушундай бир жакшы жакка өзгөрүлгөн адамдар да болсо керек. Ооба, албетте болгон, ушинтип бир байке келген, ыйлап. Эмне болду айтыңызчы десем, мен 10 жылдан бери ушинтип таш жүрөк болуп калыптырмын, ушундай кандай болсун Алтынай, ушундай да болобу деп, мен сенин видеоңду көргөндө аябай бир кылдап ыйладым, анткени деген
эмнеге мен жакшы жашап керекли ушинтип эчтеге калып эметип атсам мен көңүл бурбашым керек депчи. Мусулман болгондон кийин мен дагы пайдалуу болушум керек, мен дагы сабап алышым керек деп, мен да оң колумду сунам деп, кел материалдарын алып берем, кел кичине үйүн немесин ремонт кылып берем деп, аябай баарын көп жагынан поддержка берген да, ушундай учурлар болгондо. Анан аябай эметкен. Демек ал дагы 10 жылдан бери дегенине караганда 10 жыл ичинде көп кайрымдуулук кылбаса керек да. Ооба, кылбаптыр. Анан менин видеомду көргөндө ошо таасирлүү болуптур да. Жүрөгү жийиптир да. Ушунчалык. Мындай сөз бар го. Тирүү туруп, өлүктөй жүрүү дегенчи. Ушул сөздү кандай түшүнөсүң? Тирүү жүрүп, өлүктөй. Честно, не поняла. Өзүң тирүүсүң, бирок мындай адам санына кошулбай, өлгөн адамдай болуп калуу. Ал депрессия болуш керек или как? Бул суроону тепкүрө мындай болчу, биринчи ошону сурап, андан кийин сурайын деп аткам. Бактияр ата бар эмеспи? Түшүндүм. Бактияр ата жөнүндө айтып берчи. Бактияр атам чындап айтканда аябай мен жаңы таанышканда акыбалы оор болчу, ачык айткандачы. Поклажка ташып, жанагындай эмелерди көрбөгөн нерсени көрүптүр да, анткени балдары таштап саптыр. Келиндер менен чогуу сүйлөшүп чыгарып салыштыр. Бизге ата кереги жок, биз менен жашабасын деп чыгарып саптыр. В прямом смысле да, как есть эле. Бактияр ата Ал өзү мурда не иш кылчу экен эле? Не иш кылчу эле? Ушунча атам бар, башым айланып кетти. Эстешим керек да, честно айткандачы. Ал ошо жакшы эле иш кылчу экен, командировкага барып, стройкага ушундай да. Разнорабочий, но при этом эмгек менен тапчу экен акчанычы. Анан кайсы жактан токтоттук элек? Балдар чыгарып салган. Балдар чыгарып саптыр. Анан чыгарганда ошо мындай ласково сказано да, базадан да удалить этип саптыр да. Паспорту жок кылып саптыр. Вообще, то есть паспорт эмес, эми бул дүйнөдө жок, өлдү деп саптыр. Өлдү деген документ алып коюшкан. Ооба. Анан ушунчалык тооба кылдым да, эмнеге деп аябай таң калдым. Видеого да тарттым, өзүңүз көрүп атасыңыз. Туугандары балким көрүп атат, балким көргөн жок, келген жок, ачык айтайын. Чынында вот аябай өкүнүчтүү. Ага чейин бул жанагындай эмелерге жатчу экен, мындай трубаларга жатчу экен, элестетип эле, кышы, жайы, неважно. Сабачу экен, бомждар келип, эметип, багажканы тапкан акчаларын тартып алчу экен аракка. Прям унижать этчү экен, ушинтип тамактарын алып кетип калчу экен, элдер таштап кетсе. Ушунчалык эме көрүптүр да, кыйынчылыктычы. Сыноо да бул деле эми. Ооба, сыноо. Анан мага жолугуп, Кудайыма шүгүр, эми жакшы да, эми ачык айтканда, анткени мен көңүл берип турам да, барып, атам эмне керек, эмне болуп атат, кандай баланын мээримин берип турасың, кыздын. Анан атам айтып атпайбы, ушунчалык эмемди баягындай өлгөн немесин неме кылдың депчи. Кайра тирилгендей болдум деп. Ушинтип аябай мындай благодарный да, рахматын айтат, батасын берет, ыйлайт кээде кучактачы. Балдар менен сүйлөшүүгө аракет кылып көргөн жаксыңбы? Балдарын таппай койдук. Интернетке да чыктым, сураштырдым. Оштон экен, Черемушка деген микрорайон, ошол жакта төрөлүп чоңоюптур да. Канча жылдан бери ал көчөдө жүрөт экен? Канча жыл болду эле? Көп эле болуптур, шылса эмедеди. 10 жылбы ушундай? Көп эле болуптур. Азыр мындай карасаң, мурда деле көп беле, же билбейм, азыр өзгөчө көбөйгөндөй сезилет да, мага кайыр сурагандарчы, анткени биздин үйүбүз дагы чоң мечиттин жанында болгондугуна байланыштуу баягы жума күндөрү көрүп атасың да, катарма-катар отуруп алып кайыр сурагандар аябай көп да. Бунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Эмне үчүн мынчалык көбөйүп кетти дейм да. Эми азыр ошо ар кимдин ар кандай эмеси бар да, арманычы. Аны барып сурап билиш керек, бирок в основном эме болуп атат да, азыр мындай билбейм, эми илгери мисалы айтат да, бул намыс бар болчу дейт да. Азырда намыс жок да, если честночи. Ушунун баары эмнеден болуп атат, өзүм деле түшүнбөй жатам. Баягы балким тарбиядан, балким учурунда стресс, депрессия да көп болот окшойт. Балким учурунда ушул атасы апасы деле туура эмес иштерди кылган, мындай тарынтып алган балдарынчы. Кайтар дүнөө болуп атат балким. Бирок чтобы не было, это же родители же. Ата эне деген эми, это же эме го, баягы ыйык.
святое беш эме дейт го, баягы эненин тамагында атаныгы болсо баягы дубасында депчи. Жаман болуп ичебиз, ушуса атаң да, апаң да таштабаш керек деп айткым келет да. Анан азыркылар тез эле эметип салышат да, эшикке чыгарып эле баягы болду, батпай калдыңыз, кете бериңиз, өзүңүз билиңиз деп эле калтырып салып атат да. Өкүнүчтүү. Мен точно билбейм эмне үчүн, бирок ушунун баягы аталарым көп да, баягы 6-7-8 атам бар да, эште калып кеткен. Бирөөсү айтат, ошо инсульт болуп калгандан кийин мени кароо койду дейт угмат атамчы. Бирөөсү айтат эме деп, мен кичине ичип кеттим мисалы, эшикке чыгарып салды, киргизбей койду дейт. Бирөөсү айтат, мен дагы оорукчан болуп калдым, балтак мени тоже кароо койду дейт, туугандарым отвернулись дейт. Бирөө үй талашып, Бактияр атамдын, напримерчи, мисалы. Каждый өзүнүн эмелери бар да, короче, армандары. Жардам сурап аткандар дагы аябай көп болуш керек, Инстаграмда, ТикТокто катталуучуларың да көп. Анан кийин сен атайын ушул жаатта блогерлик кылып жардам берүү менен алектенип жүрөсүң, мындай жардам бербей эле жөн эле жүргөн адамга канча кайрылуулар, канча суранычтар келет, сага канча келет күнүнө? По-разному. Если мондай прям Көп келгени ошо 1,5-2 сообщение келет да эмеден. Рабочий телефон, жеке даже эмем номер тарап кетти да, личный номеримчи. Анан өзүм түшүнбөй калдым, кантип тарап кетти. Анан эме бар, TikTok деген эме бар, Instagram бар. 99 келет күнүгө. Ошолорду кантип, кайсы критерийлердин негизинде тандап алып анан жардам бересиң? Анткени азыркы учурда бизнес кылгандар да көйүп кетип калбайбы? Бар, ооба. Эми мен заранее жазам да, эме депчи, ушул рабочий номерге чындап муктаж болуп барсаңар, жөн эле муктажмын деп жаза бербей, докажите дейм да. Фото, видео, отчет, документ жөнөткүлө мага дейм да. Тез учурда барам дейм да. Ушинтсем эле анан документтер жөнөтөт, кыйналып отурганы, же монтип холодильнигин тартып жөнөтөт, же монтип муздап, бетондо жашап аткан, диваны жок, батарейкасы жок, обогреватель жок, ошондойлорду жөнөткөндө мен уже эме кылам да, тезирээк жардам берем. Ооба. Амтип жөн эле жазып койгондорду анан эметип очередке жазып коем, анан убак келгенде сурап коем да, эмне болуп атасыңар, кандай болуп атат, кайра жерине муктаж болуп атасыңар депчи. Чындап муктаж болсо анан барам да. Анан арасында албетте бар ушундай сиз айтып аткандай мындай бизнес кылгандар. Жалкоо жаман экен да. Билбейм эми. Ошо жалкоолукта бир себеп болуп атабы дейм, анткени жалкоо болуп атат. 6 санаман 12 мүчөсү толук туруп эле анан кийин кайыр сурап отургандар дагы бар го. Ооба, ошондой. Интернет желесинде да көрүп калабыз, кээ бирөөлөр мындай буту басса деле буту баспаган киши болуп отуруп алган, кайыр сурагандардычы. Ошон үчүн дагыбы мен баягы таштап өтөм, сөзсүз кайыр сурап отургандарды көрсөмчү, бирок мындай кебетесине карап көрөм да, арак ичкен кишиге окшошсо анда таштагым келбейт. Ага анткени акча таштасаң арак алат, андан көрө тиги нан алып же болбосо тамак аш бергениң жакшы деп ойлойм да. Ооба. Анан мындай жөнөкөй адамдар кантип билсе болот мындай жакшы жака короторун? Анткени мындай сен берген акчаңды ал мындай күнөө кыла турган болсо же болбосо арак алып иче турган болсо дагы жакшы эмес дейт да. Ооба, ал дагы ошо туура. Мен эметем, сүйлөшүп көрөм, анан баягы жөнөкөй адамдар кантип билсе болот дейм да, мисалы мен сыяктуу же болбосо башка бирөөлөр деле. Мен деле адаштым, если честно, анткенде оңой эмес. Мындай эл менен иштеш аябай жүк, аябай жоопкерчилик эме дегендейчи, кыйын да. Эми психолог болдум деп дагы айткым келет, бирок жаңылышам. Анткени эме да, баягы эми боркер болгондон кийин алданып калам да кээбиречи. Чындап муктаждар бар, алар уже эме да, өздөрү деле связьга чыкпайт, себепкерлер айтат да. Өздөрү намысыраак болот, кичине уялат, замкнутый болот, кичинечи мындай уялып, качып. Такой адамдар бар. Мен дагы тарттым, мага дагы эркесин билип бер дегендер, алар билинип калат да сразу элечи. По факту келгенде мындай үй деле бар, просто мындай ремонту жок, эми орточо жашайт да. Анан ошону ремонт кылып бер, анан продуктун толтуруп бер деп жөн эле эметип берет да, баягындай иштегилери келбейчи. Андай дагы бар, 5 кол тең эмес. Анан ошону карап эме кыласыз, анан беттен эле алам мен, ачык айтканда эме деп. Эс чындай эле эме болсо, муктаж болсо жардам берем. Аллахтын ыраазылыгы үчүн жардам берейин, келиңиз деп. Анан мынтип
эме болуп баягы 12 мүчөсү ордундо болуп эметип атсам, мен айтам, эже шүгүр дебейсизби депчи. Мен инвалидтерге эшти калган, кыйналган, жалгыз бой эне, жанагы беште калып ата-аналары балдар карабогон ушундайларга жардам берем дейм да. Чындап муктаж үй-бүлөлөргө. Сиздин 12 мүчөсү ордунда экен, үйүңүз бар экен, шүгүр деп жашаңыз, аракет кылсаңыз Кудайым берет сизге деп мен неме кылам да, ушам. Катуу эле айтсам. Кээ бирки учурларда болот, ушинтип айтсаң баягы эми беш кол тең эмес да, эми наоборот сүйлөп салышат да эме депчи, жардам бербесең өлүп кет деп. Катуу дейт да. Илайым өлүп кет деп айтат да. Анан мен чорныйга тыксачу. Ошондо да блин деп жаман болуп көпкө чейин ойлоносуң. Мен эмне кылдым депчи. Жакында эле бир таанышыман угуп калдым да. Бишкектеги базарга, өзү базарда иштейт. Анан кийин баягы сыртка жакыныраак экен да турган контейнеричи, анан кирип чыккан эми сыртта болуп аткан окуяларды көрүп турат. Анан бир кыз менен бала майып кайыр сурап отурушат экен. Анан кийин эртең менен аны бир улуураак эле, бир 50 жаштагы, 50дөн ашып калган аял, чоң машина Lexus айдаган аял эртең менен келип экөөнү таштап кетет экен, кышы жайы. Анан кийин ал экөө эртеден кечке кайыр сурап отурат, акча чогултуп отурушат. Анан кечинде кайра ошол чоң машинасы менен келип алып кетет экен. Чынын айтып берейинби? Бирок коркуп атам айткандан деп. Просто эми мындай экен да, эми жашоо албетте керемет, сонун туура жашасаң, бирок мындай канчалык өнүккөн сайын, өскөн сайын тоскоол болот экен, көрө албастык болот экен, ар кандай учурлар болот экен да. Ооба. Анан эме жакта жанагы эмне эле Фучивка жак барго, Фучивка жакта бир ата эметип коляскада, кореец экен, кыргыз эмес экен да. Мен кыргыз экен деп ойлогом, ыйлап атыптыр да быркылдапчы, эки буту тең жок экен. Мен чуркап барып, жүрөгүм чыдабай бардым да. Эмне болду десем эле, Алтынай кызым, сени интернеттен көргөм, тааныдым деп орусча сүйлөп атат да, кореец экен. Мен кыргыз эмесмин, мен бияка байланып калдым, сыгандар мени мойтип документтеримди алып койгон, аябай бир күндө 10 000 табам дейт, антип кайра сурапчы. Ушу бир бутумду деле ушулар кылган дейт, кесип салышкан дейт, атайында сындырып салышкан дейт, чтоб мындай бизнес кылыш үчүнчү. Эми билбейм, эми чынбы чын эмеспи, бирок эми мен уккан нерсемди айтып атам да. Анан десем, заберите меня, помогите мне деди да. Анан чынында эле жардам бергим келди. Чын, анан бирок ойлоп көрсөм эми сыгандар учуп келди. Мага нападение кылды. Ал колуңду ал депчи. Сен эмне буяка тишип атасың? Биз буларны уход кылып карайбыз. Сен карайсыңбы муну депчи. Мен оюм кандай болду? Документтерин алып берип, баягы карылар үйүнө киргизип койсомбу Аллахтын ыраазычылыгы үчүн депчи. Бул дагы пенде, бул дагы башка жактан келсе деле баягы эми главное же тынчыраак, жылуураак деп эме кылдым да, жакшы ниет менен эле. Сыгандар мени нападение кылып, мен мукташып, камерамды сындырайын деп бирөөсү чачымды жугулду даже. Кантип кутулдуң алардан? Анан аз ызылдап атып, анан эметип атып, тиги эмени сүрөп эле алып кетип калышты нагла. Жанагы кореецти ал ыйлаган бойдон камерага тартып алган да, ыйлап айтып бераткан барынча. Анан эметип атпайбы сыгандар делечи. Бизде шеф бар, анын мунун баарын көрсө, Алтынай тебе не жить дегендей кылып айтты да, короче. Бул тим эле коюңузчу деди да, короче. Коопсуздугуңду. Анан мен видеонун баарын чыгаргым келди, описание менен өлө жазып монтипчи, ызаланыпчы, ушундай болмок беле, мондай депчи. Эми факт бар да, сүйлөп ыйлап айтып бераткан эмелерим барчы. Уже канча жылдан бери дейт, эме дейт, машина алып бердим дейт, үйүн канча килограмм алтын толтуруп бердим дейт, сыгандар алтын ташып жүрөт экен да. Анан ремонтун кылып бердим дейт, мунусун кылып бердим, көп нерсесин кылып бердим дейт. Анан последний контракт эле, контрактын үзбөй эле мени жөн эле эме кылып баягындай раб кылып иштетип атат дейт да. Суукта, кышында дейт. Üşүйсүңбү, ишиң жок дейт, орто коюп коет дейт. Акча кечке чейин 10 000 ден ашык чогулуп калат дейт. Күнүгө апарып берем дейт. Кайта эртесин учпап келет, кайта ушинтем дейт. 6да келип таштайт экен. Үстүндө ошо сыгандар туурабы ушундай сыяктуу көпчүлүк эле билип калды окшойт, баягы цыгандар, андан кийин лөлүлөр, анан балдарын көтөрүп алып эле базарда кайыр сурап жүрүшөт го. Алардын чындыгында өздөрүнүн жашоосу жакшыраак эле болот. Ошондой эле экен. Үй жайы бар. Болгон алар эркеги иштебей, анан аялын көчөгө кайыр сурап чыгарып коюп турбайбы? Ооба, ошондой эле бизнес кылып атыптыр, ачык айтайын ошо. Анан үстүндө кими турат, эмне турат мен билбейм, бирок ошо сыгандар айтты эме деп.
лучше не стоит деп мени жеп коеюн дешти да. Анан кокуй Кудай деле жашайынчы, мен да өзүмдүн жеке жашоом бар, ата энем бар, туугандарым бар деп видеону да чыгарган жокмун. Ооба да. Ошо зачем? Коопсуздугуңузду ойлодум. Ооба да. Анан дагы бир историяны айтып берейин эми. Баягы кантта бир апаны алып келбедимби, тыңызга да жиркенбейин депчи, эсиңерде барбы? Ооба. Ал апам болсо уже тоже возрастта 70-ке чыгып калды. Мира деген аты, Мира. Барсам, ишенесизби, жанагы суукта -15 болчу да, контейнерде, монтип, контейнер дагы эмес, ал жана темир контейнер бар го мындай. Ичин көрдүңүз да? Толтура буюмдарды чогултуп отур го, эмнелер билбейм. Ошакта уктачу экен, ошакта эметчү экен, ни обогреватели, ни продукты. Анан иттерге жугун таап келсе, ошол жугундуну чогуу иттин тамам менен жеп каптыр. Бөлкөлөрдү уже тегерек чекесине карыз болуп атып, карызга да бербей каптыр. Глобус, Народдун жанында эмелерчи, магазинде. Ошол жаңылбасам, ошол апага акча алып келип бергенси, карызынан кутулуу үчүн, же ал башкабы? Ал башка. Ал эми, ал апаны эми азыр жылуу, таза, азыр эме жакшы жашап атат, карап атам, аманат. Менин апам болуп калды. Өтө образованный экен. Бир эмес, 3 образованиясы бар экен. Пилот, медицина, дагы бирдеме деген ошол эмелер бар. Сиз жардам бергенде ошо акча алып келип берген. Учурунда ал өлө бай үй бүлөдөн болуптур. Өзү айтып берди, өзүнүн уктунда. Трехэтажный үйү болуптур, малайкасы болуптур. Ал учурда деген ал Волга деген машиналар болчу экен да, мага айтып берди. Волга айдачу экен, элестеттик эле. Анан бир минусу, ал апа эми адамдарды бөлүп, анан эми текеберчилик кылчу экен. Сен кедей, сен бай, сен мырк, сен красивый деп. Анан ошентип күйөөгө тийбей каптыр. Красота, молодость не вечна, өзүңөр билгендей, убактылуу. Ата энеси картайып каза болуптур. Үйүн аферлорго алданып алып коюптур. Анан эште калыптыр ушинтип. Жанагы кудалашканда келгенде, атасы апасы тирүү кезинде жалаан эмелер келчү экен, ученый, профессорлор келгенде ушинтип күйөөгө тийбей коюптур, бөлүп атыпчы. Анан төрөптүр. Ушул элестетке 70-ке чыкканча. Анан айтып атпайбы, жизнь бумеранг деп. Кайтардын экен. Тырмактай эмеңди билсе дейт, Аллахым көрүп атат да, кайта кайтарат экен дейт да, жаман нерсе кылсаң дейт. Лучше жакшы нерсе кылбасаң дагы хотя бы жаман нерсе кылбагыла деп атат да. Мынтип как мындай үлгүлүү катары айтып атат да, жакшы эмелердичи, өзүнөн өткөн башынанчы. Алыс туугандары эметип кеттир. Вредная болуп кетип, карабай коюштур да, сени соң калтырып кетиштир. Эште калып каптыр, 10 жылдан бери ушинтип эштешаптыр. Чачын көрдүңөр да, кибиз болуп каптыр, Ооба. Колдору уже тырышып, уже 2 жылдан бери башын жөө элекке монтип көтөрө албай каптыр, эштешип атып суукта. Анан айтып атпайбы, алтын уктап кеттирдим дейт, ошо эмедечи, ана эмеде, обычно эмелерде глобустун ичтеринде уктачумун дейт да, 15 минут болсо дагы кичине эмтип уктап алчумун дейт, жылуу жакка кирип дейт. Эште уктап кетип дейт, 1,5-2 саат дем албай турдум дейт, түшүндө. Турсам эле дейт, маңкасы эми лёд болуп каптыр. Жана апалардын көзүнөн неме ага берет го, мындай жашы дагы күлөт. Чулпактар. Монтип баран дем алдым дейт. Анан ошодон бери мен уктап албай калдым дейт. Боязнь болуп калды дейт, страх. Мен элестетип эле ушунча эметип, баягы сооп алгым келди да. Анан апаны алып келип, аябай эме кылдым, жуунттум. Перчатка кийип алып, жуунтуп, салондорго алып барып, чачын жанайтып жазаттым, көрдүңүзбү? Ооба, көрдүм, чачы аябай эметип. Өзү жашынакай экен, көрдүңүздү? Көрдүм, эметип, боюнуп, жасанып, жашынакай кийим кийип алса эле эле сонун апа болуп калыптыр го. Үйгө барганда уктабайт деп кой, душтан жуунтуп, тырмактарын алып берип, чай бердим, тамак жасап бердим. Анан уктабайсызбы деп кирсем, 3-тө деле укта элек, 4-тө деле укта элек. Телефон баскылап эле жатат, анан уктабайм, мен корком дейт. Оказывается, баягы эмес, страхы калып каптыр да. Анан өлүп калам деп эме болуп такыр эле уктабай эле ушинтип калыптырбы? Уктаса 5 минут 10 минут уктайт экен, кайра эле көзүн ачат экен. Ушундай болуп каптыр ужечи, привычка болуп каптыр. Ошентип анан меникинде бир 2 күн болду, анан 2 күндөн кийин неме кылдым, жайгаштырдым такка. Кайсыл жакка? Ушу Шарык эле, Жебек жол жакка. Квартира алып бериппи? Эме баягы бир кайрымдуу адамдар. Кайрымдуу бир байке бар, Данияр деген. Ошол байке мындай өзүн көп эме айткысы келбейт, мындай анонимно эле жазайт да көп жакшылыктардычы. Анан ушул мындай барак үйлөрдү салган. Анан экөөбүз сүйлөшүп алганбыз. Сен чындап муктаж үй бүлөлөрдү алып келесиң, мен ушул үйдү бекер берем, Аллах ыраазы үчүн деп. Ошол жакка киргизип койгон.
демек ошол жакта жашаптыр да, жакшы. Акта көл үй жашайт ошо баягы менин видеомдо. Сени алып барган. Жыргап жылуу, таза, жаңы салынган. Ал Бактылуу дагы бар, жүрөгү кең Ооба. адам Анан экен да. продуктыларын да апарып берип, эки жактан эми сүйлөшүп алабыз. Бытовой техникаларын дагы акча чыгарып экөөбүз сатып бердик. Стиральный, холодильниктеринчи. Сон. Эми ынтымакты колдонгула деп ортого коюп берип койгонбуз. Жакшы. Анан адам деген адам экен да. Ооба. Кайсыл жерде болбосун өзүнүн пендечилигин кылат экен да. Канчалык жакшы иш жазып атсаң деле, жакшы нерсе кылып атсаң деле, ошонун ичинен бир кылдан кыйкым издеп, жумурткадан кыр издеп, бир нерсени жазгандар, анан бир нерсени издеп чыккандар боло берет да. Болот. Хейтерлериң барбы? Хейтерлер бар, бирок аз да. Эми көбүнчөсү положительный. Эми тирүү жан болгондон кийин кабыл алам. Пожалуйста, жазбаңыздарды суранам. Эми жаман нерсе кылган жокпуз го. Эми колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Эми жалгыз мен эле эмес, силер менен чогуу сооп алып кетейин деп аракет кылып атам да. Калктын ыраазычылыгы үчүн. Эми ушинтип азыркы учурда эметип пайдаланып айтып кетким келет да. Ошо пожалуйста, жазбаңыздарчы, суранам. Катыл этет мага. Мен тирүү жанмын, мен дагы кабыл алам. Ранимаямын, боорукермин. Колдон келишинче, если чындап эле жакпай атса, жаман мындай билбейм, өтүп кетиңиздер, писать этип, же болбосо акча бере албасаңыздар, жөн эле дуба кылып коюңуздар, суранам, лайк коюп коюңуздар. Көп нерсе кереги жок да. Для счастья многого и не надо. Көңүлүңө аябай катуу тийген хейт кайсыл болду эле? Хайп үчүн дейт да. Хайп. Коомду өзүңө эме кылып атасың дейт да, привлекать этип атасың дейт да. Анан эми мейлим хайп деп деле элестете бергиле, бирок зато жакшы иш кылып атпайбы, биз жаман иш кылган жокпуз да. Урдаган жокпуз, өлтүргөн жокпуз, клубда жүргөн жокпуз, чеккен жокпуз, мушташкан жокпуз. Наоборот, ушул видеону көргөндө сонсон жанагындай эмелер школдон чыккан эме, например, жолдон өтүп баратсам, балдар, кыздар, моундай кыздар келип, көп да барчы, эмеден переменадан чыкты да, чуркап келип, өпкүлөп сүрөткө түшөт да. Ата мен болгондо сиздей болгум келет депчи. Сизди жакшы көрөбүз деп, анан аябай приятный деп коебуз. Эми пример алып атат да зато. Ооба. Кандай сонун нерсе, жаман нерсе кылган жокпуз Блог да. алып баратып, баягы канча эмгек кылып атсаң деле, ошонун бир адамга бир пайдасын тийгизип атса сүйүнүп каласың го. Сиздин видеолоруңуз канча адамга пайдасын тийгизип атат, Ооба, аябай прям ошондой учурлар көп, мындай келип, эметип, Ош базардан апалар, Аламинден мынтип жалп деп туруп эп кетет. Жогоп калам. Анан өпкөндө да жөн өппөйт, батасын берип, аябай. Негизи бата, дуа деген реально работает да. Жаштарга айткым келет, ушул, пожалуйста, атаңар, апаңар тирүү кезинде мындай бактап, сыйлап алыңыздар. Колуңуздан келишинче мекеге барасыңарбы, бутун жуйсуңарбы, кечирим сурагыла. Шылса жаңылбагандай кылыш керек экен да. Бул метипчи, баягы убактылуу бардык нерсечи. Атаңар дагы, апаңар дагы картаят, хочешь не хочешь, биз чоңоёбуз. Кеч болуп калбасын да. Убакыт сааты менен барып калыш керек экен да. Албетте. Ата эненин кадырын эрте түшүнгөн жакшы, бирок баягы 50 жашта деле ата энесинин кадырын түшүнбөй жүргөндөр бар эмеспи? Анан кайра эле жана хейтерлерге келсек, кээ бирөөлөр бар го, мындай кыларга иши жоктой болуп эле каяктагы бир жаман сөздөрдү табышып алат, анан кийин бир карыгаган сөздөр менен комментарийлерде ой пикирлерди жазышат. Эмне үчүн алар ошол сөздөрдү жазышат? Алардын кыларга иши жокпу? Кыларга иши жок, точно, туп-туура. Эми билбейм, мен ойлойм, ошо бездельничать. Если мындай жумуш кылып, аракет кылып, бир билбейм, эметип иштесе, не до этого будет. Анын жазганга деле убакыт жок да. Просто походу эме, не зря же сказано диванные критики депчи. Балким түрмөдө жатып алып жазып атат бирөө. Балким бирөөсү психологический больницада жатып алып ката билем, мен көрбөгөндөн кийин канча деген эме бар турабы. Баягы өзү кыймылдабай эле, анан кийин кандай десем, жашоосуна таарынган адамдар, ошолор көбүрөөк жазып коюш керек деп ойлойм да. Ошолорду жөн коесуңбу, же болбосо баракчаңан өчүрүп салып, же блоктоп саласыңбы? Болуп калат, андай учурлар. Чыдабай кетем. Аны окуганда. Эми неприятно же. А кээ бирде эметип мейличи өлөм десечи деп кой. Жеңил желпи көз карашта. Ато баарын отуруп албайсың, андачы даже кээ бирде комментарий окуганга деле убакыт жок. Окубайм деле көп. Бирок кээ бирде иногда эле алдыма чыгып калганда эле өчүрүп коюшум мүмкүн да. А так прям отуруп мынтип ачып алып, моңойтуп окубайм мен өзүмдүн комментарийлерим үчүн.
Анткени ага дагы канча комментарий келет. ар кандай Эме убактың жетпесе керек андан башка ишин канча Лучше деген. жакшы иш кылып, жеке жашоомдогу бар, балама көңүл берип, жолдошума көңүл берип, ата энеме анан антип отура берсең анда мээң чирип кетет. Ооба да. Студент кезинде баягы коомдук иштер менен, анан кийин университеттеги студенттер менен биргеликте жардам берип, кайрымдуулук концерттерди уюштуруп барып калчубуз да. Сокулуктагы балдар үйүнө, анан бул жакта Бишкектеги каарылар үйүнө барып жардам берип калчубуз. Анан биринчи жолу барганда Сокулуктагы балдар үйүнө Кандай ушундай бир көрүп бир шок болуп, мындай өмүрүмдө андайды көргөн эмесмин да, баягы майып балдардычы. Анчалык майып балдар болот деп ойлогон эмесмин. Анан ал жактан келгенден кийин бир жума, бир айдай мындай эч ким менен сүйлөшкүм келбей, ошондой эле болот. мындай башка бир дүйнөгө чыгып калгандай болуп, эч нерсени жактырбай ушинтип калгам да. А бирок сен андай чөйрөдө күн сайын жүрөсүң да. Күн сайын жүрөсүң, анан кантип мындай өзүңдүн энергияңды таза кармап жүрөсүң, стресс, депрессияга түшүп кетпейсиң. Бул ушул баары сурайт, энергияңды каяктан аласың, анан ушинтип кантип эметесиң депчи, баягы депрессияга түшпөйсүң деп. Некогда, когда постоянно мындай жумуш болгондо, аракет болгондо мындай көп нерсе мияктан, анан бияктан да. Жүрөгүң таза болсо, чын жүрөгүң менен жасасаң, баардык нерсең кызык болот экен да. 12 мүчөң орунду болсо, анан билбейм, бир мен деле болгом. Ушинтип биринчи жолу барганда ыйлап, тамак ичпей, эми первый раз же это. Ооба. Аябай эме кылгам да, ойлонгом да, мынтип жатып алып шүгүр айткам да. Шүгүр келтирип калат экенсиң, точно. Ооба, шүгүр айтып, анан күн сайын шүгүр айтмай болдум эмичи. Ушуну көрүп атам да, жашоо өзү көрсөтөт. Мен эртең менен турганда, например, сиз менен азыр сүйлөшүп атканыма, угуп атканыма, сезип атканыма, баардык нерсеге шүгүр айтам. Кудайыма шүгүр, 1000 мәртебе шүгүр берем. Аларды көргөндө баягы күнүмдүк кээ бир көйгөйлөрүң болот го, эми алар болбогондо эле көйгөй болуп калат экен да. Балким бирөөдө бир кичирээк көйгөй болуп аткан чыгар, балким бирөөдө баягы акчасы тартыш болуп аткан чыгар, Анан кийин ошол нерселер тиги жакка барганда көйгөй болбой калат экен. Таптакыр көйгөй болбой калат экен. Ошончо баягы жөнү жок стресс болуп, анан депрессия болдум дегендер бир барып койсо, баягы ойгоно түшөт экен деген ойго келдим да мен да. Мисалы азыр биз жакшы жашап атпайбыкпы? Ушул жашоо бирөөгө мисалы мечта да. Например, ТЦ болуп аткан же кыйналып аткан энеге ошон үчүн баардык нерсеге шүгүрлөшүбүз керек да. Даже сыноо келип атса дагы сынбаганга аракет кылып, наоборот, ошол сыноону туура кабыл алыш керек экен да. Талам баарыбызга эле сыноо берет экен. Өзү жашоо эле өзү эле сыноо экен да. Күндө эле сыноо болот экен, просто бизге байкалбайт да. Просто мындай ошо көбүнчөсү сынып калып жанагындай акыбалга кирип атпайбы? Эчтей калып, ичип кетип, алар деле учурунда биздей эле жакшына жүрүп тура аны көтөргөн адам көтөрөт экен, бирок сыноону көтөрө албаса сынып кете берет экен да. Алар ошолордун керектерин ошо эме берип атам да, мотивация берип, аталарым айтып калат, апаларымчы, ушунча сиз айтып атпайсыз беле, тириликтиң депчи. Ошентип кайрадан жашоо бергендей болуппу? Ошентип аябай анан мен чын эле ушундай кылып атамбы деп өзүм аябай эметип калам, өзүмө кубанып калам да. Азаматсың депчи, разы болуп. Анткени сонун экен да, бирөөгө пайдалуу. Ушул нерселерден энергия аласың болуш керек, Ооба, энергия алам. Анан эме ушул Аллахты алам дагы эме экен, мындай направление берип коюптур. Эми баардык нерсе Аллахтан да, чын айткандачы, күч кубат берип коюптур. Ушу атайын как будто бир мындай Аллахтан бир аян келгендей сыяктуу эле да. Сен ушул жумушту кылышың керек, сынбашың керек. Сен наоборот ушул түшүнбөй аткан адамдарга ушуну жеткизе көрсөт депчи. Пусть будет видео менен, сөз менен. Ушул жана шүгүрчүк кылбаган адамдар бар да, шүгүр деп жашабаган, билбеген. Азыр мага мондой сообщение келет да, мисалычы, окуп көрсөм ачыпчы запросто. Баардык нерсе бар, мен даже мындай аябай жакшы үй бүлөдөм. Алтынай, сенин видеоңду көрүп, мен күйөөмдү жебей калдым деген ушулар болот да, элестеткүл эле. Күйөөсүн жөн эле жебегендер да бар экен да, мындай баардык турса делечи. Мен мага муну алтын алып бер, анан мен таяк кармактым, шуба алып бер депчи, муну кыл, тигини кыл депчи. Ошон үчүн пайдалуу болгон сонун экен негизи элечи.
алар дагы бир жашоонун бир катмарында жүрүп, андан кийин баягы эң төмөнкү катмарды көп билбегендиги үчүн, көрбөгөндүгү үчүн түшүнүшпөсө керек да, аны сенин баракчаң аркылуу көрүп ошону айтып ойгонушат атпайбы, экен да. ошентип ойлонот экен. Ооба, ойгондум, анан экинчи күйөөмдү жебейм, анан эметпейм, нааразы болбойм Шүгүр деп жашоого депчи. калышабы? Ооба. Ошондуктан анан аябай эметип калам. Ушунчалык чын эле таасирлүү болуп аткан окшойт менин видеолорум депчи. Ага да шүгүр келтирип коем да. Албетте. Ар бир адамдын эки жашоосу болот экен да. Биринчиси бул адамдын витринасы деп койсок болот экен. Мисалы, сенин жашооңду, менин жашоомду айланабыздагы адамдардын баардыгы көрүп атат, билип атат, чогуу жашап аткан мисалы жолдошубуз деле, ата эне бир тууганыбыз деле көрүп атат витринадагы жашообуздучу. Ал эми экинчи жашообуз болсо, бул биздин жан дүйнөбүздүн түпкүрүндөгү жашоо экен да. Үнсүз кыялдар болушу мүмкүн, балким балким коркунучтар болушу мүмкүн, мындай жан адамга айтпаган нерселер болушу мүмкүн да. Анан ошол сенин биринчи эмес экинчи жашооңдун абалы кандай? Эмнелер болуп атат ал жакта? Экинчи ошондо сиз Жан дүйнөңдүн түпкүрүндө эч ким билбеген. эч ким билбегенби? Абалым когда как по настроению, анткени эми кээ бирде аябай эле эметип калат, жан дүйнөм деле кыйналып калат. Ар кандай случайны көрөсүңдөй жанагындай ачка бирөө наны жого турат, канчадан бир эт желек, бирөө болсо на грани, баягы сборго срочно акча чогултуш керек деп жөжөлөр, балдары кичинекей да, наристе, периште. Анан ошолорду көргөндө эметесиң да, аябай эмнеге именно периштелер ооруйт, то есть ата энелер ыйлап ызылдап атат да, эмнеге ушунчалык мындай периштелерге ушунчалык сыноо берилет депчи. Анан бир эмени айткым келет, ушу оказывается баардык нерсе өзүбүздөн экен да, өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен, өзүбүз түз жүрүшүбүз керек экен. Анткени деген бирөөнү винить не стоит. Өзүң жаш кезден бери кандай алып жүрсөң, ошону Кудай кайта эме кылып берет экен да. Баардык нерсе өзүңдөн экен да. Воспитание, жүрүш, туруш, кичине чындап эле сыноолор, күчтүү сыноолор келип атса, сен бирөөнү күнөөлөбөй, врачты күнөөлөбөй же бирөөгө эме кылбай, өзүңдү эсте да, эмне турам ишти кылдың эле депчи. Жаш кезде балким сен бирөөнү таарынткансың, бирөөнү каргагаnsың, бирөөсүнүн каргасына калгансың балким, карашына. Же болсо эми кыктан билем, балким ушинтип таарынтып алгансың, жаман нерселерди кылган чыгарсың да, ошон үчүн анан айланып өзүң балдарыңа анан өзүңө келет экен, ачык айтканда. Кайтар дүйнө экен да. Ооба. Сени боорукер, өтө назик, зайка деп билебиз да. Анан урушчаак зайка да боло аласың. Когда надо боло алам да. Анткени кече мурда күнү чыгарган видеоңду көрүп калдым да, баягы университет академиянын студенттери таштандылар, таштап атканда. Ооба. Урушканыңды көрүп, көрсө зайка, урушчаак зайка да боло алат турбайбы деп калдым. Эми чын мен предупреждение бергем ага чейинчи, ушундай пожалуйста эметпегилечи, уят, кыргыздын жигиттери, кыздары биз таза болушубуз керек депчи, баягы башкалардын эмесин, эмгегин сыйлайлыкчы депчи. Апалар, аталар жүрөт го, тазалыкты өзүңүздөр көрүп атасыздар десем, деп коюшкан. Анан кайта келсем баягы эле эме ситуация да, ыргытып, какынып, түкүрүнүп, баарын тарткан жокмун да, анан очень противно смотрелась да. Анан айттым, мейли, пожалуйста, видеого деле тартып эле коюң, силер азыр барып шыпыргын алып келип шыпырып салгачы десем, мындай, сен кимсиң деп моюндепчи, өзүң шыпыр деп моюндепчи, ты сперва представься деп моюнда эме кылды да, аябай эме болуп кеттим да, мындай ызаланып кеттим. Макул деп туруп юрдун ичине кирдим, академияга. Түз эле кирип туруп ректоруна барсам, байке экен, жакшы эле байке экен, өзү шыпыргын алып чыгып шыпырбадыбы? Ректордун өзүнө шыпырткан экенсиң да. Анан ушпадыбы эме депчи, баягы антип эме кылбагыла, алтын эжеңе кереги жок тазалык, мисалы мэрияга кереги жок, бул нерсе өзүбүзгө керек депчи, таза жашайлык, келиңиздер эметейик, сактайлык тазалыкты деп, эме наоборот, ушу ректорго баа бердим. Байке мен менен урушуп, ажылдашпай кайта эме кылып койду да. Окушарын көзүнчө мындай туура сүйлөп, туура көрсөтүп койду да, өзү шыпыргын алыпчы. Анан алар деп унчукпай калышты да, эметип. Оказывается, жакшы. Эми ошол окуядан кийин
студенттер бир аз дагы болсо эми студенттердин баардыгы эмес. Ооба. Таштап аткан студенттер бир аз эсине келе түштү болуш керек. Ооба. Эмди азыр кыска нуска суроолордон берейин. Көп ойлонбой, батырактан, тезирээктен жооп бергенге аракет кыласың, Старайся. Жашоодогу миссияң. Жардам бериш. Сен жакшы көргөн цитата. Адамга адам керек. Өмүрүңдө кандай эң керектүү, мааниси терең кеңеш уктуң эле? Адам болчу. Өзүң үчүн бир айда канча акча коротосуң? Болжол менен. Билбейм. Керек. Ачык сөз. Эмне үчүн зайка? Мен ушул зайка эмени койгондорду жакшы көрөм, анан эме өзүм корком, чын айтканда кылайын андай караңгыдан машина айдабайм. Эл билбеген өнөрүң? Билбейм даже. Эл билбеген өнөрүм. Эл бардыгын эле билет да. Баарын эле билет да, какая есть, такая есть. Адамдагы кайсы сапат сени дароо ал адамдан алыстатат? Мисалы уже сүйлөгөндө эле сезилет го эмеси, негатив. Кандай контентти эч качан жасабайсың? Жаман, уят, кереги жок. Бир күнгө башка адамдын жашоосунда жашай алсаң, кимдин жашоосун жашамаксың? Апамдын да кой. Өзүңдүн апаңдын. Өзүмдүн апамдын, ооба. Сенин жашооң кино болуп тартылса, ал кино кандай аталмак? Алтын ай, алтын кыз деп эле. Келечекте саясатка аралашкың келеби? Посмотрим, көрөбүз да эми. Балким, саясатка аралашып калсаң, дагы да баягы оор жашап аткандардын жашоосун оңогонго көбүрөөк мүмкүнчүлүк. Шопоков шаарында так деле эми депутатында негизичи. Айылдык шаардык кеңештин. Быйыл болду. Айылдык кеңештин. Сон ал жакта кандай иштер болуп атат анан? Азыр ошо эме болуп атат, баягы сессия, семинар, ошо обсуждаем эми боюнча, кандай проекттер боюнча, жолдорду, мектептерди. Анан баягы шайлоого катышып атканда баягы долбоорлор түзүп, анан кийин программа түзүп, ушундай болот го, кандай иштерди жасасам деп бардым. Мен негизи ошо эметкенде, баягы шайлоо учурунда эме агитация кылган жокмун, өзүм жумушумду кылып жүрдүм. Анан мен мынтип тиленгем, Кудай, пожалуйста, мен и так деле жумушум ушунчалык баягы жоопкерчилик аябай эме депчи, күчтүү, кыйын, анан ушундай эле жүрө берейинчи депчи, баягы эми депутат болбой эле коеюнчу дегендей эле болуп койгом да. Десем, наоборот, ошо Аллахтын буйругу менен экен да. Кагандык эмес экен да, буйруктук экен. Кечинде результат чыкты, анан өттүңүз деди. Болбосо мен 10-чу номерде болчумун да, акыркы да, ушундай 9 же 10 да. Акыркы болуп катталган. Мен ойлогом да, болду башындагылар эле өтөт болуш керек депчи. Ушундай эле болсо экен дегем да, чын айткандачы. Канча добуш менен өткөсүң? Ошо командный өтүптүрөбүз, ошо эми в истории первый раз деп айтты да. Мындай боло элек болчу дейт да. Эң көп добуш алган Адилет 98% бешса, могу Адилет партиядан ошо могу полный шаар, регион боюнча Шопоков шаар биринчи эме алыптыр. Рейтинг боюнчачы. Алтынай, биздин көрүүчүлөрүбүз көбүрөөк баягы кайрымдуу кыз, боорукер кыз деп блогерлик жаатыңда дагы көп таанышат, анан кийин ырчылык жаатыңда да таанышат. Анан кийин ырдабай кетип калсаң болбойт го. Сен ырдаганыңды угуп, эки тилде орусча да ырдагандарың угуп, анан кийин орусиялык белгилөөчү Астин үнүнө аябай окшоттум да. Мен Астин ырларын аябай жакшы көрөм, мындай аябай мындай Бирок мен жыргап угам да, анан кийин сен ырдап атканыңды угуп, точно үнү окшош экен, баягы кыргылданып үнүңөр ырдап атканда жагымдуу чыккандан бери окшош экендерчи. Кытайча айтпадымбы? Мен деген Астин ырын билбейм, эмемди авторский ырымды ырдап берейин. Биринчи. Астинкин ырдап эле койчу. Неге? Потому что, не знаю, что-то негизи ырдап эле коеюн дегем, бирок мейли бир куплет ырдап берейин хотя бы. Болсо да жашоо майрамы, калп эмес дүйнө жалганы, мен көргөн бир күн бир өмүр, уланат тагдыр жазганы, жашоого болгон махаббат эс тарткан кезде башталат,
Менин жалгыз кызматым элиме гана арналат. Жакшылык өмүр баяны, келечек күнгө аманат. Шам болуп үмүт жангандай, күн чыгып кайра баткандай, мен көргөн бир күн бир өмүр, уланат тагдыр жазгандай. Жашоого болгон махаббат эс тарткан кезде башталат. Менин жалгыз кызматым элиме гана арналат. Жакшылык өмүр баяны, келечек күнгө аманат. Браво. Үнүң дайым болболдай шаңшый берсин. Рахмат. Ырлар кайсыл учурда жаралат? Илхом келгенде эмне болот, жатып анан ойлонуп, жакшы ырларды укканда ырдагым кирип кетет. Кошулуп ырдап, анан идеялар келе баштайт. Балким мондай ырдап көрсөмбү, тиндей ырдап көрсөмбү деп өзүнүн бир эмеси келет, ошондой момент келет да. Ырдын тексттерин кантайсың? Тексти ушул өкүл атам жазып берген, Тимур Салиев деген бар эле атайын болуш керек. Анан чоң рахмат айтам атама, анткени ушул ырды прям мен мындай эмесин түшүндүрүп бергем да, маанисинчи ушинтип жазып бериңизчи, элим арналат деп эме кылып берсем, өзү эле 15 мүнөт ичинде эле жазып берип койгон, эметип сонун кылып. Оюңдагыдай кылып. Обондо кимдики эле? Обон Ильяс Абдыразаков. Эң сонун. 10 жылдан кийинки Алтын айды кандай элестетесиң? Кандай болушу керек? Кандай болот деп ойлойсуң? Билбейм, честно, баягы гарантия жок да, канча жашайбыз, анан поживем, посмотрим, наверное. Анан жакшы адам албетте мындан да күчтүү, пайдалуу, элиме, кыргыз элиме жараган, сонун кыздардай элестетемиз. Кыздардай деп койдум го. Канча балалуу болуп каласың 10 жылдан кийин? Кудайдын буйругу менен балким ушул фонд ачып, фондум жакшы өнүгүп, жолум ачылып кетсе, буйруса, балким бир 50 балалуу болуп калам, 30 в плане багып алам да. Ушундай ниетим бар. Сонун. 50 балалуу болуп калам. Буйруса. Батыр эненин батыр энеси болуп калат экенсиң да буйруса. Алтыша ты сможешь деп. Да кандай пландарың бар алдыда? Алдыда ошо фонд ачып, буюрса инвесторлорду хочу привлечь официалдуу түрдө, анан балким жакшы инвесторлор чыгып калса, ушул аталарыма, апаларыма баягы колунда ушундай бир 15-18 адам болуп калды го, эме үй бүлө бар. Постоянно ушул арендалар, Каралашып турган, аренда, коммуналка, дарыларын, продуктыларын, кийимдерин эметем да, моюма алып алгам, аманат кылып. Мен үчүн оор деле эмес, анткени мындай жакшы иш кылсаңчы, наоборот, жеңил жана Аллахым жолунду ачып берет экен, анан берип турат экен, өзү элечи келип турат экен. Спонсорлор чыгат, кол сунуп турат, то есть бул эң сонун эме экен да, мен кылып аткан эмечи. Анан ушул аталарыма, апаларыма буюрса инвестор чыгып калса, баягындай үй салып бергим келет, ниетим ушул, жакындагы пландар. Анан үй эле эмес, баягы мечиттерди, школдорду, Кудайым буйруса, чоң эмелер бар, пландар бар. Сон. Бардык пландарың жашсын, кыялдарыңдын бардыгы орундалсын. Рахмат болсун. Анан кийин ушинтип чын жүрөгүң менен ак жүрөктүү кызсың. Рахмат. Жардам берип жүрөр, анан Кыргызстанда ушундай жардамга муктаж адамдар, кыйналып жашаган адамдар, сага окшогон адамдардын, боорукерлердин жардамы менен азая берсин. Бардыгынын турмушу оңоло берсин, Чоң рахмат сага, ушундай бир кызыктуу маектеш отуруп барада ыйлап да калды окшойт. Бир кайрылуу жасасаң болот азыр. Урматтуу мусулман бир туугандар, аябай ушинтип Кыргызстанда төрөлгөнүмө, кыргыз болгонума аябай сыймыктанам. Сиздерге таазим кылгым келет, анткени деген сиздер бар, мен бармын. Сиздердин колдооңуздар менен ушул деңгээлге жетип атам. Албетте эч качан унутпайм.
жөнөкөй адамды кооздойт дейт го. Баарыбыз эле жөнөкөй болуп, сый талашкан сый урмат болуп, колдоп, жакшы жылуу сөздөрдү айтып, сыйлап, бактап жүрө элек, Все, рахмат. Сизге да ийгилик. Чоң рахмат. Келгенге аракет Ооба, кылам. буюрса. Чакыртырабыз. Рахмат.